Турсунбек Акун 3-даражадагы Манас ордени менен сыйланды. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн социалдык-экономикалык, интеллектуалдык жана маданий дарыметин өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы, кесиптик ишиндеги зор жетишкендиктери, көп жылдык жемиштүү эмгеги үчүн 189 адамга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Анын арасында Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Турсунбек Акун да бар. Ал 3-даражадагы Манас ордени менен сыйланды. Турсунбек Акун 2020-жылы Конституциянын жаңы долбоорун талкуулаган, Конституциялык кеңеш менен курамында болгон жана баш мыйзамды иштеп чыгууга активдүү катышкан. Ал Борбордук Азия боюнча адам укуктары боюнча конгрессинин координатору, Кыргызстан укук коргоо кыймылынын төрагасы. Булак Кейже. Жогорку кеңештин депутаты парламенттик шайлоону 3 күн өткөрүүнү сунуштады. Жогорку кеңештин депутаты Аманкул Токтомамбетов алдыдагы парламенттик шайлоодо добуш берүү процессин 3 күн бою өткөрүүнү сунуштады. Эл өкүлү кыргызстандыктар бир күндө добуш берүүгө жетишпей калууда деп эсептейт. Жакында эле Россиядагы шайлоо 3 күн өттү. Бизде дагы ошондой кылса болбойбу? Себеби ноябрда күн кеч чыгат, эрте батат, суук болот. Экинчиден COVID-19 кооптуулугу дагы деле кете элек. Үчүнчүдөн элди кезекке тургузуп кыйнабай. Добуш берүү процессин жок дегенде 2 күнгө созсок кандай болот? Элдин баары эле сабаттуу эмес. 2 бюллетенден партияны 54 талапкерди тапканга көп убакыт кетет. Эгер мүмкүн болсо, мыйзамга өзгөртүү киргизели. Эл жетишпей калат деп жатам, деди депутат. БШКнын төрайымы шайлоо мыйзамында андай норма жок экенин, программалык, техникалык жактан да жаңы чаралар талап кылып калынаарын белгиледи. Ал ошондой эле шайлоо системасында ансыз да аябай көп өзгөрүүлөр болгонун, дагы өзгөртүүлөрдү киргизиш үчүн даярдык керектигин кошумчалады. Аны менен катар 3 күндүк добуш берүүдө программаларды өзгөртүп, бюллетенде 3 күн сактоо үчүн видео байкоолорду күзөтчүлөрдү коюш керектигин эскертти. Булак Спутник Кейже. Жанар Акаев былтыркы шайлоодогудай эле чоң 2 партия түзүлүп жатат. Жогорку кеңештин отурумунда депутаттар бир мандаттуу шайлоо округунун чек араларынын өзгөртүлүшү мыйзам бузууга жатаарын айтып, БШКнын жетекчилигин маалымат берүүгө чакырган. Жыйында депутат Жанар Акаев быйылда былтыркыдай болуп, бийлик колдогон 2 партия куралып жатканын айтып, мындан улам президент Садыр Жапаров менен сүйлөшүп, алардын аракетине бөгөт коюуга чакырды. Туура айтасыз, эгер административдик ресурска бай партия шайлоодо ишин активдүү жүргүзсө, ага тийиштүү деңгээлде атаандаштык кылуу үчүн айрым партиялар финансылык каражатты колдонот. Алдыдагы шайлоодо мындай тобокелчилик болбошу үчүн бул маселени талкууладык. Президенттин толук түшүнүгү бар, андай болтурбайбыз деп сүйлөшкөнбүз. Жергиликтүү кеңештерде шайлоого катышкан партияларда тең атаандаштык кылуу үчүн административдик ресурска, финансылык ресурс каршы турат деп айтышкан. Азыр ошондой көрүнүштөр болуп жатат. Мындайды түп тамырынан жоюшубуз керек, деди Шайылдабекова. Булак Аргумент Кейже.